имам Аузаи айтат, сен жеген мал кетет, арамы да адалы да кекіртектен өтті, бирок анын таасири калат. Чыныгы таквадар адам дейт, жеген тамагын адал кылмайынча, тауып жатқан малы мүлкін қайдан келгенini тақтамайынша чыныгы таквадар боло албайт. Миң узун кийингин, миң селде менен жүргүн, кандай болбогун, сен үйүңө келип жаткан тыйын тыпырды тактамайынча тараздан алдап атасыңбы? Буюмуңду айыбын жашырып сатып атасыңбы? Чыныгы адам мамиледе билинет экен. Иблис айтат, алейхи лаана, шайтан айтат, ин аъжазани ибн адам фалан юъжизни фи салас хисал. Адам баласы мени жеңет дейт көп нерседе. Көп нерседе адам баласы мага баш ийбей мени жеңет дейт. Бирок 3 нерседе мени жеңе албайт дейт. Шайтанга 3 нерседе адам баласы жеңилип калат экен. Ахз мал би гайри хаккихи, өзүнүн акы болбогон малды алган кезде акчаны дейт. Чекетер менен чыныгы өзүнүн акын эмес, кээде тараздан алдап алат, кээде бир аз буюмун алдап сатат. Бирөөдүн акыны өз ак жолу менен алган кезде дейт. Бирөөдөн мал алган кезде ошо акчада өтө адамдар этият болуш керек экен. Экинчиси, ва инфак фи гайри хаккихи. Жана ошо тапкан малыны татыктуу болгон жерге сарптаганда да мага утулуп калат дейт. Татыктуу жерге сарптабайт. Байкуш кечке контейнерде тачка тартат, башка кылат. Кечинде кечиресиңер, кээде мен каттып айтканмын, каттып айтуу кээ бирлерге ушуну айтпасаң жетпейт. Кечке чейин эшектей иштейт. Өтө кыйналат. Анан кечинде чочкого окшоп ичип алат. Жатат туш келген жерде. Же үйүнө барбайт, же бала чагына бир момпус көтөрүп барбайт. Тапкан малыны актуу жерге, татыктуу жерге сарптаганда. Ау мануан хакки, же ошол тапкан малыны татыксыз эмес жерден сактоодо.